Жумуш үчүнбү, эс алуу же жөн гана көздөгөн жерге жетүүнүн жолу катарыбы? Биз сейилдегенди жакшы көрөбүз, бирок аны туура кылабызбы? Жаңы изилдөөдө айтылгандай, бир нече жолу кыска убакытка баскандан көрө сейрек, бирок узагыраак басуу пайдалуураак болушу мүмкүн. Бул изилдөөдө 40 жаштан 79 жашка чейинки орточо ылдамдыкта баскан 33 000 адамга 8 жыл бою байкоо жүргүзүп келишкен. Натыйжада күнүгө үзгүлтүксүз, бирок болгону 5 мүнөт баскан адамдардын жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгуу ыктымалдыгы 13% экендиги аныкталган. Ал эми күнүнө үзгүлтүксүз 10-15 мүнөт баскан адамдарда жүрөк ооруларына же инсультка чалдыгуу коркунучу болгону 4% түзгөн. Мурда көптөгөн дарыгерлер жана саламаттыкты сактоо жаатындагы адистер күнүнө 10 000 кадам басууну сунуштап келишкен. Бирок бул жаңы изилдөө анын зарылчылыгы жок экенин көрсөтүүдө. Анын ордуна эгер сиз күнүнө 1 же 2 жолу 10-15 мүнөт бассаңыз, бул көбүрөөк пайда алып келет, өзгөчө көп баспаган адамдар үчүн. Ошондой эле бул изилдөөдө жүрөккө бир аз көнүгүү болушу үчүн үзгүлтүксүз түрдө болжол менен 1,5 000 кадам басуу керектиги айтылат. Биз бул сейилдөөчүлөрдөн канча мүнөт басышканын сурадык. Жарым саат басасызбы? Ооба, дээрлик күн сайын ушунча басам. Болбосо итим оңайып калат. Сиз 15 мүнөт, балким андан да узагыраак бассаңыз керек. Андан узагыраак. Ооба, болжол менен 1 сааттай басам. Бирок күн сайын эмес. Анысы жакшы эмес. Бул изилдөөдө күнүнө 2-3 жолу 10-15 мүнөттөн басуу эң жакшы дейт. Ооба, демек, балким биз күнүнө бир эле жолу басабыз. Муну 2 жолу кылышыбыз керек окшойт. Бирок 83 жаштагы Дэвид сыяктуу улгайган адамдар үчүн узагыраак басуу оңой эмес. Өзүңүздү жакшы сезесизби? Жок, мен өзүмдү карыган адамдай сезем. Эртең менен абалым жакшы эмес, бирок кийинчерээк жакшырат. Кечкисин көп чакырым баса алам, бирок ал оңой эмес. Көптөгөн изилдөөлөр кыймылдын пайдасына көп басым жасап келишет. Бүгүнкү баяндама болсо сиздин туура сейилдөөңүзгө арналган. Аны акылдуу сейилдөө деп атап койсо болот.